Мындан ары кумтөр-кени саясаттан алыс болуп, айылына чөйрөнү коргоо боюнча стратегиялык келишимдин негизинде иштейт. Бул максатта өкмөт центр менен кумтөр боюнча жаңы макулдашууга кол койду. Компаниянын аткаруучу директору Скотт Перри жана премьер-министр Сапар Исаков Кысык көлүнүн экологиясын сактап, инвестицияны өнүктүрүү боюнча бир пикирге келди. Келишимге ылайык канадалык ишкана атайын фонд түзүп, ага алгач $50 миллион салынат. Муну менен катар жыл сайын экология үчүн төлөнчү каражат $310 000 $3 миллион чейин өсөт. Сапар Исаков мындай кадам экологияны коргоо, социалдык кызматташтыкты арттыруу жана түз инвестицияларга багыт берерин белгиледи. Айтымында мындан ары кумтөр ачык айкын иштеши керек. Кыргыз өкмөтү айылына чөйрөгө чоң маани берет. Анткени кумтөр кен жериндеги иштерден кийин эмне калат? Биз үчүн негизги маселе. Биз жаратылышты сактап калгыбыз келет. Жана кумтөрдүн ишмердүүлүгү биздин калкыбызга жакшы пайда алып келишин каалайбыз. Экологиялык фонддон тышкары центр онкологиялык борборго $10 миллион бөлөт. Премьер-министр Сапар Исаковдун айтымында кабыл алынган чечим аталган компаниянын социалдык жоопкерчилигинин жогору экенинен кабар берет. Өкмөт башчы Кыргызстанда жыл сайын 18 000ден ашык жарандар онкологиялык оорудан каза болгонун эске алганда, бул абдан маанилүү чечим деп эсептейт. Эскерте кетсек, буга чейин президент Алмазбек Атамбаев аталган борбордо кабалды. Тез арада оңдоо тууралуу чечим кабыл алган. Бөлүнө турган $10 миллион бейтапкананы заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздап, илдетти эрте аныктай турган атайын аппараттар менен камсыз кылууга жетет деп билдирди премьер-министр. Бул жакта 60 жылдан бери жаңыртылбаган түтүктөр алмаштырылды. Электр өткөрүүчү зымдары жана жер алдындагы бардык түтүктөр кайрадан орнотулду. Бардык имараттын ичинде жана сыртында оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Анткени мурун бул бейтапкананын абалы концлагерде эле болчу. Эми сыртында жарыктар орнотулуп, ичинде заман талабына ылайык видео көзөмөл иштеп турат.